Бүгүн 21 мартта Азия чөлкөмүндөгү бир катар мамлекеттер менен бирге эле Кыргызстанда дагы Норуз майрамы белгиленүүдө. Күн менен түн теңелип, жаздын деми менен коштолгон бул майрам Жалал Абадта дагы салтанаттуу түрдө өттү. Урматтуу мекендештер, элибиздин мына ушундай нукура баалуулуктары кылымдарга улансын. Өлкөбүз, анын ичинде биздин Жалал Абад облусубузда өнүгүп, өсүп, жакшы саамалыктар жарала берсин. Элибиз бекем, ден соолук, тынчтык жана береке каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Байыркы Норуз майрамы эгемендүү Кыргызстандын тушоосу кесилиши менен кошо элибизге кайра кайтып келди. Нукура элдик майрамдын кайра жаралышы тарыхый тамырларыбызга, улуттук каада салттарыбызга таазим. Жакшы салттарын сыйлап, тарыхын кадырлаган элдин келечеги кең. Норузду 2010-жылы Бириккен Улуттар уюму адамзаттын маданий мурасы деп жарыя кылып, бардык элдердин эл аралык майрамы деп бекитип берген. Майрамдын баштапкы маңызы сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Байыркы мезгилден бери чыгыш элдеринде, анын ичинде ошол мурдакы Орто Азия элдеринде майрамдалып келген да. Анын түпкү себептеринин бири бул эми жаз айы менен байланыштуу. Ушул күнү табиятта бир чоң бир мындай кандай деп айтсак болот, кубулуш деп айтсак болот да. Күн менен түн теңелүүсү бул ошол майрамдын символикалык бир белгиси болуп эсептелет да. Майрамдык иш-чарага улай улуттук маданий колдо жасалган буюмдар, кыргыз кийимдери көргөзмөгө коюлган. Алардын катарында мектеп окуучуларынын колунан жасалган 7 облустун символикалары, Сулайман тоо, Айгүл гүлү сыяктуу өзгөчөлүктөр да бар. Бул жерде ар бир адам көрсө болот. Мисалы, Кыргызстанда 7 област болсо, 7 областыбызды көрсөк болот. Ошол 7 областта жашаган Кыргызстандын эң ыйык жерлерин көрсөк болот, тоолорун көрсөк болот, олорун көрсөк болот. Деги эле түштүктөгү Баткен областын көрсөк болот. Мисалы, Оштогу Сулайман тоону көрсөк болот. Бүтүндөй ушул тоо жылында биздин мугалимдер эле эмес, ушул биздин окуучуларыбыздын алтын колдорунан ушундай тоодой эмгек жасаганына күбө болсоңуздар болот. Норузда адатта сүмөлөк жасалат, дасторкон жайылат, жакындарга, туугандарга каттап, ал жай сурашып, каалоо айтуу салты калыптанып келет. Жаздын келиши, жаңы күндүн башталышы менен эл журтка каалоо тилектер айтылды. Жалпы кыргыз элин, анын ичинде ошо Жалал Абад шаарынын тургундарын ошол бүгүнкү Норуз майрамы менен куттуктап кетким келет. Бүт кыргыз элибизге тынчтык каалайм. Дайым ошо жаман сөздөрдөн алыс болуп, жакшы сөздөр менен бирге дайым биргеликте чогуу Кыргызстаныбыз, Жалал Абадыбыз өркүндө өсүп, ынтымакта болсун да. Норузда эл жаңырат, жер жаңырат, элибизге бакубатчылык, тынччылык, аманчылык, кырсыктардан аман болсун. Элибизде тынччылык болсун, жакшылык болсун. Дайым ушундай жакшылыктарда жүрө берели. 1988 жылы гана Норузду майрамдоого уруксат берилген. Кыргызстан бул майрамды жыл сайын белгилөөгө эгемендүүлүк алганда гана жетишкен. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.